Айнаш Сапаралиева 1949-жылы 31-декабрда Жумга районунун Чаек айылында туулган. 1971-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых факультетин бүтүрүп, 1973-жылдан 1996-жылга чейин Кыргыз мамлекеттик тарыхый музейинде улуу илимий кызматкери болуп, этнография илими боюнча Кыргыздын турмушун, тарыхын изилдеп жана көргөзмөлөрдү даярдап көрсөтүп келген. Өзгөчө көргөзмөлөрдүн ичинен Франциянын Сежюз, Селамбер, Гавр, Кан, Ле-Ман шаарында болгон көргөзмөлөрдүн жабылышы Айнаш Сапаралиевага милдеттендирилген. Ал көргөзмөдө 217 экспонат 3000 кг салмакта 23 ящикке салынып, ошол кездеги сом менен 115 000 сомдук буюмдарды толук алып келген. Францияга барган мезгил өтө жемиштүү болуп, ошол көргөзмө чыгармачылык иштери боюнча 2 китеп, 1 журнал, 1 комплект открыткага сүрөттөрү чыккан. 1978-жылы Кочкордун музейи ачылганда 1800 этнографиялык экспонаттарды КПК негизги китептерине түшүргөн. 1998-жылдан 2014-жылга чейин Жумгал райондук тарыхый этнографиялык музейинде директор болуп иштеди. Жумгал районунун тарыхый этнографиялык музейинде Жумгал районунун тарыхы, белгилүү инсандар жана ар тараптуу темада көптөгөн көргөзмөлөрдү ачты. Кыргыз Республикасынын Маданият министрлигинин бир нече грамотасын, Өзбек Республикасынын грамотасын жана маданияттын мыкты кызматкери деген наамды алган. 2017-жылы 22 октябрда дүйнө салып, артында уулу Эрмек, кыздары Бактыгүл, Элнура, Жылдыз жана неберелери калды.